Омор Султанов Чарчоонун 100-ыры поэмасынан. Чарчоонун 1-ыры Кусалык. Чарчоонун 1-ыры жазылган күн эсимде турат бүгүн. Баарыбыз жаш бала элек түшүн элек. 2-би, 3-би класста элек. Каникулга тарагандын эртеси болсо керек. Эч кимге айтпай, качып чыккан мцыридей сагынычым кусак өтүп, жүдөп жедеп жөнөдүм апамды издеп. Убакыт күн чыга элек. Алыстан же бийиктен караганга жердин бети сыяктуу болсом керек. Колумда таягым бар, өзүмдөн чоң. Жол билбейм. Бирок барам тоо аралап, апамды издейм. Апам болсо көкүрөк оорул эле. Жан талашып жылкычынын жанына тигип алып бир алачык кымызга барган эле. Кусалык, коркунучтан жырткычыраак. Чоң кайкы ашып, узунду күн жол басып, билбептирмин, жолдагы ушунчалык болобураак. Калган кезде көз байланып, өзүмдөн чоң таягымды колума алып, алачыкка кирип барып, бир баа деп чыгылыпмын, апама канат жайып. Бар эле анда коркунуч да, кубаныч да, бир өмүргө созулган ошол баа да. Мен оорулуу көкүрөккө кысып алып, апам дагы ыйлап жатты, кусалыктын бугун жарып. Ошондо чарчаптырмын ушунчалык. Эстей калсам азырда, бардык жолду басып өткөн таманымдын алдында зуу-зуу этип жер зуулдайт. Башка нерсе угулбайт. Чарчоонун 2-ыры угузуу. Чарчоонун 2-ырын жаздым күздө. Күндүн нуру алтын эмес, күмүштөнүп калган кезде. Жел аргуруп эрте кечте күздүн күчү кайтып кайтпай турган эле. Төлөмүштүн фронтто өлгөн агасын угузушту. О Кудай пенде, андай үндү угузбасын пендем десе. Энеси жок, атасы өлгөн. Төлөмүш 14 жашка жаңы келген. Күнүгө таң кылан өк, эртең менен эң тереңден озондогон үн чыгарып турчу элем. Эми кайдан көрөйүн байкем деген. Кудай билет. Ошол үн азырда жүрөт учуп. Кээде гана көгүчкөндөй кона калып суусун жутуп, дүйнөнү чаркайланып жүрөт учуп. Ошо күндөн, ушу күн, кулагымда турат бүгүн, ошол үн. Эми кайдан көрөйүн байкем деген. Каныма сойлоп кеткен ийне болду. Кулагымдан суура албай чарчай берем. Чарчап калат бүт денем. Чарчоонун 3-ыры үн. Чарчоонун 3-ыры жазылды, 2-ыры жазылгандын эртесинде. Эртеси эле кулактардан кулактарга курт тарады айлелде. Кара кагаз келиптир сельсоветке. Төлөмүштүн
Баяк эле Төлөмүштүн кеч агасы өлүптүр баатырларча Курскиде. Ата канат жаркылдаган жаш бала эле. Төлөмүш жап-жаш туруп, шордуу неме. Баяк эле таң эртеңки таң кулан өк сары убак үшкүдөй кулак көзөп үн чыгарат. Атаны кокуй алат шорум менен, эми кайдан көрөмүн байкелерим. Ошондо мал жан дебей бүт чарчадык. Тумшугу жок жетимдеп жаман көрдүк. Күздүн муңдуу шамалына калчанып, кары дебей, жаш дебей бүт чарчадык. Чарчоонун 4-ыры качкын. Чарчоонун 4-ыры жазылды Алаш Албыртерди жазда. Кыштын тону экинак көкөңдөнүп турган кезде жер боорунда. Тосордун чоң көчөсү кар жуурулган баткак эле. Калкактын бийик жону аппак эле. Ал эми ошол күнү Дон суусунан өткөн кезде ок жаңылып курман болгон Осмон байкем. Шарыпты келишти алып учкаштырып, бир топ атчан киришти көчө жарып, тердеген чабдаратка шарыпты учкаштырып. Айыл эли бала дебей, чоң дебей, аба жарып үндөбөй карап турдук таңырканып. Биз билген Көкүмбектин бая шарып кийиптир тумагынын кулакчынын кайра кайрып. Шарыпты жалгыз жигит деп айтышчу. Жалгыз болсо фронттон неге качат? Качып кечип кара өңкүргө эмнеге жалгыз жатат? Күн өтөбү качып жашап. Суроолор курчап алган аска болду. Жалама кызыл аска. Балалык эс акылым андан туюк балыктай көз ирмебей үн буулуп, баткактын гана турдум үнүн угуп. Уул эле шарып, уста Көкүмбектин. Билбептир фронттон уулу качып келгендигин, билбептир дегеле эч ким. Билгенде уулу качып келгендигин, жаргактан ал жапкычка колун сүртүп, эрдиндеги асмайын бир түкүрүп айтканы бул Көкүмбектин. Мындан көрө өлсөң эмне, окко учуп өлсөң эмне, мактанып калбайт белем ушул элге. Айткан жок андан башка бир сөз ашык. Бурулуп кетип калды, ар басып. Ошо күнү кечинде эле кампага камап койгон жерден эле шарып муунуп өлүптүр деп угулду. Алыстан сылжыттанган камп алдында бир гана эне сыйлап турду муңду. Чарчоонун 5-ыры тегирменчи. Чарчоонун 5-ыры кышында түштөн кийин жазылды тегирменге барган күнү. Мамыт жезде көзү кызыл, кайыш ычкыр жаргак шымчан киши эле. Мамыт жезде жайдыргычтыр тегирменде, каңыр күңүр капчыгайда жалгыз үй, жалгыз эшик, короодо жалгыз эшек, бир өрүк, да бир терек, сакалы кызыл жээрде, Мамыт жезде, күнү түнү тегирменде өмүр өткөн киши эле. Мамыт жезде жайдыргычтыр ачуул эле, мас боло боз ичкенде аялын жанчат экен дешчү эле. Кышында түштөн кийин эшик артып, шакты кегин жолдо ката эсимде деген ырды ырдап келдим. Адатындай көздөрүн бат-батымдап, адатындай ыр эмести кың-кыңырдап, өтүктүн кеп жыгачын ууштай кармап, олтуруптур төрүндө Мамыт жезде баш багып мен үйүнө кирген кезде. Тарс элетти. Бозок үй олтурган зыйнаш эже кулап кетти. Чекесинен сызылган кан сол уртун агып жетти. Эч нерседен капарсыз турган кезде
Бозо куюп олтурган Зыйнаш эже өтүктүн кепчи-качы учуп барып кадалды как чекеге. Мамыт жезде мурутун жанып кайра турду ордуна моокуганып. Билбеймин, бар беле анда күнү анчалык. Ал күнү тегирменди салбай кеттим. Шалдырап, бүткөн боюм, бүт чарчанып. Чекемен кан сызылып, ууртум агып. Сакалы кызыл жерде, Мамыт жезде, аялы Зыйнаш эже төрөбөгөн киши эле.